Алгебралык туюнтмаларды кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү. Бизге берилген алгебралык туюнтмаларды кошуп жана кемитейли. Биз көрүп тургандай, анда биз биринчи окшош көп мүчөлөрдү карайбыз. Демек, 4х квадрат менен 2х квадрат окшош. Демек, аларды кошуп же кемитебиз. Биз көрүп тургандай, алардын белгилери ар кандай. Демек, окшош эмес болгондуктан алар кемитилет. Дагы модулу чоңунун белгиси коюлат. Демек, 4х квадраттан 2х квадратты алсак, 2х квадрат. Кийинки окшош көп мүчөбүз бул минус 12xy жана плюс 12xy. Белгилери карама каршы. Демек, модулу чоңу 12-нин минус белгиси коюлат жана кадимки эле амалдарды аткарабыз. Чыныгы сандар менен болгон амалдар сыяктуу. Демек, минус 7xy. Ал эми x мүчөбүзгө ал өзү жазылат, себеби окшош жок. Демек, алгебралык туюнтмаларды кошуп жана кемиткенде окшош көп мүчөлөрдү кошуп жана кемитебиз. Таап. Бул деген сөз, эгерде x квадраттар алма десек, xy алмырут, ал эми x'ти өрүк десек, алардын ар бирин өз-өзүнчө ящиктерге салган сыяктуу түшүнсөк болот. Ал эми кийинки 5x'тин 4 даражасы көбөйтүлгөн x'тин квадратын көбөйтсөк, анда биз коэффициенттери көбөйтүлөт 10. Ал эми x'тин 4 даражасы жана x'тин 2 даражасы, булар негиздери окшош. Биз билебиз, негиздери окшош болсо x'тин 6 даражасы. Демек, даража көрсөткүчтөрү кошулуп жазабыз. Ал эми минус 2y x'тин квадраты z көбөйтүлгөн 10, x'тин 3 даражасы көбөйтүлгөн z'тин квадратын көбөйтсөк, анда биринчи коэффициенттери минус 2 менен минус 10ду көбөйтсөк, биз билебиз, минус 20 экенин, y менен y'тин 3 даражасын көбөйтөбүз. Демек, негиздери окшош, y'тин 4 даражасы. X'дар жок. Ал эми z менен z квадрат, бул x'тин 3 даражасы. Негиздери окшош, демек, даража көрсөткүчтөрү кошулат. X деген x квадрат өзү жазылат. X'тин квадраты өзү жазылат. Демек, кийинки алгебралык туюнтмаларды бөлгөндө биз биринчи коэффициенттерин бөлөбүз. Демек, 12-ни 4кө бөлсөк, же болбосо кыскартсак да болот. Демек, 3 жер 1 жер 3 көбөйтүлгөн x'тин 4 даражасынан x'тин 1 даражасын кемитип жазабыз. Негиздери окшош. Бөлгөндө биз даража көрсөткүчтөрүн кемитебиз. Демек, x'тин 3 даражасы көбөйтүлгөн y'тин 5 даражасынан y'тин 2 даражасын бөлсөк, анда негиздери окшош, даража көрсөткүчтөрү кемитилет. Демек, туюнтмасы келип чыкты.